Андан кийинки адеп бул деле ошого окшоп кетет. Ошо зыярат кылып барган убакытта көп отурбаш керек да. Жалпы жөнүнөн көп отурбаш керек негизи. Оорулуу адамдар. Мейли ооруканада болобу, же үйүндө болобу. Анткени оорулар ар кандай акыбалда болот. Кээ бир ыңгайсыздыктар болуп калат, кээде көп отурган жактырбайт, же болбосо баягы үйүндө жатып калган болсо, адамдар көп келе бергендиктен үйүндөгүлөр да тажап калышы ыктымал, же болбосо ооруканада жатса, жанындагы адамдар болуп калышы ыктымал. Көп отуруп оору менен таанышың менен сүйлөшүп калсаң, жанындагы жаткан адамдар жактырбай калышы ыктымал. Ошонун баарын эске алыш керек. Эгерде жанагындай мүмкүнчүлүк болуп, өзү каалап аткан болсо, мисалы кетпей тургай сүйлөшөлү, мен сагынып калдым, зеригип кеттим деген учур болот да, үйүндө болобу, же болбосо бир ооруканада бир ыңгайлуу абал болуп, башкаларга кыйынчылык жаратпай сүйлөшүү темасы ачылган болсо, анда сүйлөшүп жанында отурган болот. Бирок жалпы жөнүнөн ушул эрежени эске алыш керек. Антпесе башкаларга дагы, же болбосо оорулуу адамга дагы зыян берип алышыбыз толук ыктымал.